Урматтуу достор, биздин кийинки каарманыбыз Мирлан. Мирлан 9 жылдан бери Чикагода жашайт. Бүгүн ушул темада Мирлан дагы өзүнүн ачык, айкын оюн билдирүүгө даяр. Мирлан, саламатсыңбы? Саламатсызбы? Мен адегенде эле ыраазычылык билдире кетейин. Ушул темада өзүңдүн абалыңды бүгүнкү айрыкча бул жактагы Чикагода жашаган ушундай сен сыяктуу миңдеген мекендештердин атынан өзүңдүн оюңду ачык, айкын айтып, мекенге болгон уксалыгыңды бир башкача сезимдер менен айтам деп турасың. Чоң рахмат айтам. Эми өзүңдөн баштасаң, 9 жыл болду келгениңе. Келгенде ошол башка балдар, жигиттер, кыздар сыяктуу эле work and travel менен келгенсиңер. Анан кандай болуп калганы кандай уланып кетти? Кыргызстандан баштайлык. Кыргызстандан ошол 3-курста окуп жүргөндө жалпы ошол студенттер сыяктуу эле, бул жака келген студенттер сыяктуу эле келип бир лэптоп, анан кийин бир чөнтөк телефон алып, каникулду жакшы өткөрүп, кетем деле ой менен келип, андан кийин бул жакта келгенден кийин бир жаңы бир тала ачылат экен да, башкача бир тала, мүмкүнчүлүктөрдүн таласы десем болот. Ошол талааны көргөндөн кийин кетип калыш чынында кыйын болуп калат. Аны толук мүмкүнчүлүк болсо толук колдонуп калыш керек деп, андан кийин ошол бул жактан кайра бир анагы колледждерге тапшырып, визаны улап, андан кийин ошол документтерди бүтүрөлү деп азыркыга чейин ошол эмеде жүрөбүз. Мындайча айтканда, келгениме 9 жыл болуптур. Кыргызстанга келгенден бери бара элекпиз. Чындыгында мындай айтыш оңой 9 жыл деп, бирок аны өткөрүш аябай эле кыйын да. Мирлан Чикагодагы алтын өндүү тамадалардын бири, достор. Ошол той тарткан боюнча баардык жабдыктарды алып, мындайча айтканда, бир дагы той Мирлансыз өтпөйт. Мындайча айтканда, чымыны бар жигиттердин бири. Анан негизи ушул тармакта иштегендерден интервью алыш оңой да. Бүгүнкү учурда мына кечээге чыккан мыйзам тууралуу мен бүгүн канча адам менен байланыштым, баары эле коркот. Жок, менин ишим процессте, аман эсен документим колума алайын. Жок, мага ашыкча проблеманын кереги жок депчи. Мына ошондой учурда сен ооба мен айтамын, бул нерсени биз айтпасак ким айтат деп ачык айкын чыкканың дагы ушул бир чымының барынын белгиси да. Эмесе кечээ 31 январда кабыл алынган мыйзам Кыргызстандын жарандары Америкада мындан кийин жашаганга чектөө киргизилди. Мындайча айтканда, иммиграциялык жол менен Америкага келе албайт. Анан эми бул мыйзам бул жакта азыр сен сыяктуу миңдеген документин, өзүнүн кезегин күтүп аткан жаштарга кедергисин тийгизбей коебу, койбойбу? Аны убакыт көрсөтөт, бирок силер кандай кабыл алдыңар ушуну? Мен буну ошол 31 январдагы Америка Кошмо Штаттарынын президенти тарабынан кабыл алынган мыйзамды биринчи эле ирет мен кимден көрдүм? Өзүбүздүн жарандардан көрдүм. Эң биринчи менден өзүм айтайын, менден көрдүм. Неге? Себеби мен бир туугандарыма, досторума айта албадым. Шайлоо келген кезде токтогула, мына партияны же болбосо муну шайлабагыла. Булар алдамчылар. Булар азыр сага жакшылап күлүп сүйлөп, анан эртең өзүн билгенин кылат, коррупцияны кылат. Монтип жарандыктарды берет, каалаган адамына, каалаган акчасына келсе жарандыкты берет деп айта алган жокмун. Биринчи менен көрдүм. Андан кийинки күнөөнү бүт өзүбүздүн Кыргызстандагы жашап жаткан өзүм мекендештеримен баардыгыбыздан көрдүм. Себеби дегенде биз ошо тикедей тик туруп, монтип коррупцияны жоготконубузда, демек бул маселе болбойт эле. Мен биринчи нерсе ошол биздин мамлекет, биздин жанагы паспорт берген департамент өтө чоң ката кылып койду. Туш келген адамга гражданствону берет. Мисалы башка мамлекеттердечи барсаң, мисалы канча жыл жашасаң да, Америкада канча жыл жашап жүрөбүз, бизден дагы андан көп жашагандар толтура. 20 жыл, 30 жыл, 50 жыл гражданство, то есть жарандыгы жок. Бул демек закондун ушунчалык катуулугу. Бирок азыркы кезде мен мисалы билишимче
мисалы жарандык алыш үчүн аябай көп сумма кылсаң дагы бербейт бул жакта. Ала албайсың. Эч жол жок. Себеби дегенде закон ушунча катуу иштейт. А бизде оңой. Барасың, акча бересиң, тааныш билиш, жанагыдай алып коесуң. А бул эмне? Бул контроль жок. Контроль каяктан жок? Жогору жактан жок. А жогору жакты ким алып келди? Кайра эле бизге келип калат. Биз алып келдик. Болду. Талаштын кереги жок. Бул иштебей атасың, аны берип атасың, муну берип атасың деп айтыштын деле кереги жок. Себеби дегенде биз аларды өзүбүз алып келип койдук да. Ошо элден мен суранып кетет элем да азыр убакыттан пайдаланып биз тикедей тик туруп, мына шайлоо келе атат да. Тикедей тик туруп, баарыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып туруп, жана бир эски адамдардын бүт баарын четтетсек да, колубуздан келет. Шайлабай койсок эле болду. Эми ушул мыйзам жеке сенин документиңе, сенин грин карт алууңа кедергисин тийгизеби? Азырынча ушул минуталарда андай закон чыга элек. Американын ичинде жашагандарга, кыргыздарга дагы ушундай зыян тийгизет, же болбосо эме кылат деген закон чыга элек. Бирок закон чыкпаганы менен биздин мамлекет Кыргыз Республикасы Америкада жана ID алганы барган кезде, паспортторду, документтерди бүтүргөн кезде сурайт биринчи. Кайсы мамлекеттенсиң дейт. Кыргыз Республикасы десең, токтоп тур деп туруп, анан бизде жанагы эң жана супервайзер деп коет. Эң башкы ошол мекеменин эң башкы инсанына, жогорку инсанына өткөрүп коет да. Сен ошо менен сүйлөшөсүң, ошо менен аласың депчи. Демек ошо тийгизип аткан таасири ошол деп ойлойм да. Азыр сиздин өзүңүздүн статусуңуз жөнүндө айта кетиңиз. Азыр сиз кайсыл жердесиз? Мен азыр бул жакта көпчүлүк жарандар, мекендештер күтүп жүргөн сыяктуу эле күтүү жериндемин. Англисче айтканда пендинг деп коет. Ошол документтерди күтүү процессинде аябай көпкө созулат. Мындайча айтканда 9 жылдан бери сиз күтүп жүрөсүз, Ошондон бери күтүп жүргөн. Дагы канча күтүшүңүз белгилүүбү? Ал жактан жок. Ал жактын белгиси эч ким айта албайт, ушунча да болот, андай болот деп. Ошол күтүп жүрөсүң бул жакта. Демек азыр сиз айткан, мисалы, жөн эле ID алган же драйвер лайсенс алганы барганда деле сен Кыргыз Республикасынан дегенде ошол нерсе бул Кыргызстандын жарандарына Америкага кирүүгө, Америкада жашоого чектөө киргизилгенге чейинки нерсе болчу, көрүнүш болчу. Азыр эми чектөө киргизилгенден кийин бул нерсе дагы таасир этет деп сиз ошону кабатырланып атасыз. Андай нерсе сөзсүз түрдө болот. Себеби буга чейин эле болуп келген, мисалы мындай болду да, бул мисалы Америкада жүргөн жарандардын ичинде биздин арабызда дагы ошо кээ бирки мыйзамдарды бир аз бузуп койгондор болду да. Ошолордон дагы чогулуп болуп туруп, бул жактагысы көп деле чоң маселе эмес. Эң негизги маселе жанагыдай болуп атат да. Мен айтат элем да, менин саресебиме караганда, кече жакында бир нече жылдар мурда Бостондо болгон чоң окуя. Ошондо келип жанагы кармалган адам Кыргызстан жараны болуп калды. Кылмышкер Кыргызстан жараны болуп калды. Буга окшогон маселелер толтура да. Булар Американын ичиндеги эле нерселерди карашпайт. Булар бүт дүйнөдөгүнү карайт. Бүт дүйнөдөгү кайсыл мамлекеттин жараны кайсыл жакта чоң кылмыштарды кылып атат. Ошолорду карап туруп, анан ошондон кийин булар мыйзам чыгарат да. Бул жерде жеке кызыкчылык жок. Мисалы, Кыргызстан мамилесин үзүп койду деп, ал какой-то процентте болушу мүмкүн, бирок негизги маселе бул Кыргызстан жарандыгын каалаган адам барып алат, оңой, бир аз акча берсе бүтөт. Анан барып каалаган жерде кылмышын кылат. Ал кылып жүргөн адам, мисалы, кылмышкер кылып жүргөн адам улантып кете берет. Кимдин жаман аты калат? Кыргызстан жаман аты калат. Ага ким паспорт берген адам ойлонуп койду? Ойлонгон жок. Ал өзүнүн адаттагыдай ишин кылды. Кандай? Акча алды, паспортун берди. Адаттагыдай эле иш аларга. Мына жакта азыр сиз сыяктуу дагы документин күтүп жаткандар, сиз эми тема бир болгон үчүн ушундай адамдар менен сүйлөшөсүздөр,
же болбосо маалымат аласыздар, бири билген бириге айтат. Болжолдуу түрдө канча адам Америкада болбосо деле Чикагода канча адам документин күтүп аткан болушу мүмкүн? Менимче менин антак санын болжолдуу санын дагы айтыш кыйын болуп калат. Себеби дегенде Чикагода мен 2 жыл мурда, 1 жыл мурда 4 миң адам, 5 миң адам бар деп билчү элек да. Азыр канча болуп калды экен билбейм. Бирок менимче бир 60-70%, 60% деп айтсам болот да, 60%, 50%дан көбү күтүп жүрөт го деп ойлойм да. Ошентип жарымынан көбү күтүп жүрөт го деп ойлойм да. Ошондой деп ойлойм. Бүгүн деле мен аябай көп адам менен сүйлөштүм. Ооба, күтүп жүрөбүз. Анан ал жактан бирөөлөрдү алып келишибиз керек эле деп. Көпчүлүк ошол тартынычты мен кантип эмне кылам, мага зыян тийип калбасын деп ошодон кабатырланышты. Ага кабатыр болуштун менимче кажети жок. Да? Себеби дегенде мисалы болгондой эле, мисалы Америкада өз оюн эркин билдирүү бул аябай бир жогорку деңгээлге жетишкен. Өз оюңду мисалы жада калса Трампты деле ар түрдүү эме абалда алып чыгып атышпайбы? Видеосун чыгарып атат, артынан ар түрдүү жаман сөздөрдү айтып атат. Бул демократиялык мамлекетте өз оюңду эркин билдире алуу өтө жөнөкөй Ушуну туура айттың. Мен ушуга бир жооп айтып коеюн. Анткени бизде кыргыздарда эл эмне дейт деген бир нерсе бар да. Бул жөн гана мыйзамга, законго таянып атышы мүмкүн, бирок мени көрөт да, мени Кыргызстандан көрөт да дейт. Анан мен өзүмө келейин, анан съемка кылалы дейт да. Баардыгы айтат. Мен айтам да, сен өзүңө келгиче барсыңбы, жоксуңбу? Жада калса сен бүгүн уктап эртең менен ойгоносуң, сен ага кепилдик бере албайсың. Биз эл эмне дейт дегенден арылышыбыз керек. Биз айрыкча Америкада жашап аткандан кийин биз Америкадан үйрөнө турган бир сапаттарды үйрөнүп алышыбыз керек да. Биз бир гана тилди гана үйрөнбөшүбүз керек. Биз жылмайганды, саламдашканды, кечирим сураганды, ошол эле учурда эркиндикти дагы үйрөнүшүбүз керек. Кыргыздар ушул жерде деле чукулашпай, ал эмне дейт, бул эмне дейт дебей, эркин ким эмне десе ошо десин. Жашоо бир келет, жакшылап өзүңдүн мисалы ар кимдин туткан дини ар түрдүү болушу мүмкүн. Мисалы айтам, Американын ичиндечи ар ким өзүнүн туткан дининде өзүнө кайсыл ыңгайлуу болсо, ошол нерсени кармап, ошол нерсени туура көрсө, ошол нерсени кылып жүрөт. Мисалы эркин. Эмнени сүйлөйсүң, ошону сүйлөйсүң. Эмнени кааласаң, ошону сүйлөйсүң. Эмнени кыласың, ошону кыласың. Бүт мүмкүнчүлүктөр толтура. Бирок бири-биринин пикирин, бири-биринин динин, бири-биринин кызыкчылыгын ар дайым урматташат. Ооба, эң туура. Азыркы тапта биз ошол Чикагода кыргыздардын арасында килейген бир трак компания бар, Манас Экспресс компаниясы. Буга чейин мен тартып сиздерге баарын көрсөткөнмүн. Мына ошол компаниянын ичинде отурабыз. Ошол компаниянын ичинде азыр бул жерде Мирлан диспетчер болуп эмгектенет. Ошондо Мирлан, сен эмне кызмат аткарасың? Диспетчер эмне иш кылат? Айтып өтсөк, бул Манас Экспресс компаниясы бир нече жылдар мурда ачылган. Азыр бир топ түптөлүп калган компаниялардын бири. Бул жакта мен досум Сайбидин экөөбүз Манас Экспресс компаниясынын жетекчилери менен партнер болуп иштейбиз. Биз өзүбүздүн айдоочуларды алып келип туруп бул жака ушул компанияга киргизип, андан кийин өзүбүздүн айдоочуларды жүк менен, трак менен камсыз кылып, ошол Манас Экспресс компаниясы менен партнер болуп иштеп аткан кезибиз. Менин максатым ошол айдоочуларга жүк алып, аларга эң жаккан, анан жакшы жүктөрдү алып жолго чыгарып, анан жолдо тындырбастан алып жүрүү менин максатым. Ал дагы бир чоң бир стресс жумуш. Аябай стресс жумуш. Себеби дегенде көп адамдар менен иштешесиң. Брокер менен жүк сатуучу компания менен айдоочунун ортосундагы инсан да. Аябай бир кыйын орун деп эсептесем болот да. Кечке телефондо ортомчу, анан силердин жумушуңар телефондо. Телефондо, жалаң телефондо. Убактыларын карап,
суммаларын карап, акчаларын суммаларынан кайсыл жакка жөнөтүш керек, кайсыл жактан кайра оңой груз алып чыгабыз кайрачы, жүктөрдү алып чыгабыз, ошолорду караш керек. Ошол жумушту аркалайбыз азыр. Эми ушунча болду. Мен бир суроону ар бир менин каарманыма берем. Бир шиңгил бир Америкадагы кызыктуу окуя аябай көп болуш керек. Мындай ойлонгондо эсиңе келбей калат, бирок ошондой болсо дагы кызыктуу окуя. Кызыктуу окуя бул мага эле эмес, даже америкалыктарга да кызыктуу болгон окуя. Мен аны унутпайм, башкалардан өзгөчөлөнүп. Мен фотограф болуп жүргөн кезим. Эми азыр деле кылып калам, бирок могул жумушка айланыштуу көп кыла албай калдым. 2016-жылы Нью-Йорк шаарында бир Самат жана Ажара деген 2 жаштын тоюн тартканына баргам Нью-Йоркко. Анан эртеси күнү той деген күнү биз love story тартабыз. Тартып жүрүп, сүрөткө тарттык, видеого тарттык эртеден кечке. Аябай чоң зданияларга чыгып, алар байкуштар укмуштуудай көп акча коротушуп, ошо love story'ни тартып калалы дешип, тартып анан love story уже бүтүп калган кез түштөн кийин Нью-Йорк шаарында ар дайым баягыдай 2-3 камера кармалып жүрөм. Жана дрон, анан 2 камера. Ошолорду бир четке коюп, мен тиги 2 жашты басып жүргөн тартып бараткам. Бир маалда чуркап келсем, жанагы жери койгон жерде камерам жок. Анан мен уже ойлонуп баштадым ичинде кадрлардачы. Аябай көп эмгек кеткен, аябай көп убакыт коротконбуз. Анан бир велосипедчен киши келип калды, американец. Эмне болду, бир нерсе жоготтуң дейт. Ооба, мен камера жоготтум десем. Могул жерде бир 2 афроамериканец менен бир мексиканец бир чоң камера көтөрүп баратат. Мен ойлодум, булар камера мындай камера кармабаш керек эле деп дейт. Анан ошолор дейт, алып кетти дейт. Анан чуркап, пожалуйста, жардам берип кой, кечирим сизден суранам дедим. Тиги болсо велосипедин айдап кетти. Сен артыман чурка, мен барам деди. Айландык, таппадык. Мен полицияга чалдым. Полиция келди. Полиция тилекке жараша мусулман болуп калды. Пакистандык мусулман. Анан мен да таң калып, анан полиция машинасына чыгарып алып, биз ошол бакты, парк деп коет, ошо паркты айландык, 1 сааттай жок андай адам. Анан кийин мен номерим алып калды полиция, биз сага чалабыз депчи. Чалабыз деп алып калды. Анан мен уже 2 жаш, уже полиция таппай турган кезде, таппай уже кайра келген кезде 2 жашта келип калды. Аларды жеңешка ыйлап алган, байкуш. Ыйлап, сүрөттөр жок, видео жок. Бардыгыбыздын настроениябыз жок, отурабыз. Анан отурсак эле тиги полиция сурап калды, силер ушул сүрөттү ээлерсиңерби? Ооба, биз. Сори, ушундай 20 миллион адамдын арасында табыш кыйын, эми кечирип койгула. Мен да кеттим, алар да кетти. Кечинде шамда отурсам бир звонок келди, телефон звонок. Срочно полицейский эмеге кел дейт. Хорошо деп, эмне болду экен деп бардым. Барсам, баары кол чабат. Are you photographer from Chicago деп. Чикагодан келген фотограф сенсиң дейт. Ооба, мен. Десе, баары кол чабат. Биз мындай ситуацияны өмүрүбүздө көрүлекпиз депчи. Демек, мындай болуптур да. Тиги жанагы полиция жумушун таштап, машинасын тапшырып, өзүнүн жеке машинасында башка районго барып, машинасын ремонт кылып, күтө туруңуз деп сыртка чыкса, тиги афроамериканец менен мексиканец тиги камераны көтөрүп келип алып, тигиге сатып алып коюңуз деп акчага сунуштап атпайбы. Алар ага чейин поездге түшөт, гамбургер жешет, сүрөттөргө тартышат өзүн. Анан кирип, башка шаарга барып, сатып алып коюңуз $75 деп тиги полиция кызматкерине акча сунуштап атпайбы. Ал тиги унутуп калдым дейт. Мен күндө 20 жумуш болот, унутуп калдым дейт. Эмне, кандай деп. Анан кийин жана сүрөттөрдү бассам, жанагы 2 жаш турат дейт да. Ошодон танып калдым дейт да. Карабайсыз, ошол 2 жаш келбегенде да көрбөй калат экен. Ошо көрүп калдым дейт. Анан, силер фотографсыңар десем, мен досум фотограф деп айтыптыр алар. Окей деп туруп, жана өзүмдүн коллегаларыма чалып, тигилерди кармап алып келдим деп атпайбы. Ошондо мындайча айтканда ууруу адам өзү уурдап, өзү тутулуп калды да. Жаңылыктарга да чыккан Нью-Йоркточу. Нью-Йорк гезитине чыккан.
түнү менен телефон тындырбайт чалышат, эмне болду айтып берчи депчи. Баарын айтып бергем, кызык болгон. Ошол күн эч эсимден кетпейт да. Жакшы, аябай сүйүнсө керек, сага караганда да тиги 2 жаш. Мен аябай сүйүндүм аларга. Биринчи анан эртеси күнү аларга сюрприз кылып, той күнү да. Настроениясы жок барса керек деп анан ресторандан эмеден бул жакта мейманкана отелден чыгып атабыз. Ошол жака барып элебиз. Камераны көрсөтсө ыйла берди байкуш эке. Аябай сүйүндүм. Жакшы. Ошол кызга салам, эгер көрсө. Көрүшөт болуш керек, сизди көрүшөт. Ошол кызыктуу окуя эсимен кетти. Жакшы. Документти колго алдың дейли. Эмне кыласың? Документти колго алар замат мекенге барам. Биринчи кезек ошол ушундай бир көздөн учуп аткан сезимдер аларчы. Ал элестетиш кыйын ал чындыгында. Мекенге барам. Эмнени сагындың Кыргызстанда? Кыргызстандын абасын сагындым. Ушундай бир толтура денеңди бир өпкөң толтура жутсаң, анан бир анан дагы бир баягы өткөн бала чак кездерди өткөргөн күндөр жериң эң мындай эме болот экен да, баалуу болот экен да, аябай баалуу. Себеби жөн олтуруп мындай эме кылсаң дагычы, өткөн күндөрдү эстеп олтурсаң ушунчалык бир башкача бир эме да, сезим. Ошол мен ошентип ойлоп атам да, барып жок дегенде бир 2-3 күн убакыт кетет го. Эч нерсе кылбай баягы өткөргөн күндөрүмдө олтуруп бир ошол жерлерге отургум келет да. Талаада жалаң аяк жана картошка чапкан бар го. Ошону чындап талаада өзүмдүн мындай таламдын мындай топурагында басып жүргөнү сагындым аябай. Андан кийин ошол талаада өткөн тамактын ар бири дамдуу болот да. Талаада ошол жумушта иштеп жаткан кезде айтып коет го, талаанын наны ширин болот депчи. Үйдө жеп, үйдө тамактанган башка, бирок талаада барып тамактанган андан да башка да. Талаада ушундай бир ошол күндөрдү жаман сагындым. Мен барсам, бир күн сөзсүз түрдө талаада болом. Эртеден кечке, эртеси күнү жайлоодо болом. Андан кийин дагы башка пландарды улап кете берем да. Сөзсүз түрдө ошол эмемди аткарам деп жүрөм да мен. Азыр эми жумушум байланыштуу, азыр телефон тажатат эртеден кечке. Телефондор жок. Ошол бүт баарын таштап салып, жашоо ушунчалык бир жай өтсө керек да, ошол жактачы. Ушунчалык бир башкача өтсө керек. Эртең менен малдарды чыгарып коесуң, анан бир убакыт башкача өтөт да. Ошол өзүнүн тиричилигин менен элечи, ошол күнүмдүк нерсе менен ганачы. Менимче аябай бир сонун бир мезгилдер да. Буюрса, баары аткарылсын, мен дагы кетким келди. Айтпаңыз. Мага 2 жыл боло элек. Сагындыңыз да? Мен уже сагындым. 1 жылга чейин такыр эч нерсе сагынган жокмун. Анан 1 жылдан өтүп 1,5 жылга баштаганда ошо мен сезим да, эч нерсе кылгым келбей баштады да. Анан демек мен сагынтырмын деп ойлодум да. Мен бирок сагышып 9 жыл чыдай албайм. Мен деле башында мен деле ошол чыдай албайм го деп аябай кыйналдым. Аябай кетким келип, бүт баарын таштап салып кетким келип. Ушундай бир убактар болгон да. Баарын таштап салып, же ал жак же бул жак деп анан ошондо мүмкүнчүлүктөр болуп турса, жаш кез болсо андан көрө болушунча мисалы ар бир жаштардын өзүн өзү алып кетип, андан өзүн өзү алып кетүү дагы бул мамлекетке болгон инвестмент эсептейм. Себеби дегенде ал жака барып дагы жүк болбостончу. Анан жок эле деген мен сыяктуу жаштар үй бүлөлөрүнө, жакындарына, мүмкүн болсо даже айылдарына аябай чоң кызмат эме өткөргөн балдар бар да. Аларга рахмат айтышыбыз керек. Чоң рахмат айтыш керек. Бул аябай чоң бир жетишкендик да бул. Анда биз дагы сага рахмат айталы. Сиздерге рахмат. Чоң рахмат. Буюрса туулган жериңе дагы, Кыргызстанга, мекенге дагы барып, ошол да бир көкүрөк толо кере дем алып, анан энергия топтоп, дагы бир кайра бийик максаттар менен келген күндөр болсун. Анда биз дагы сиздер менен коштошобуз, достор. Жакшы туруңуздар, баарыңыздарга ийгилик.